Сураксыз, эсепсиз бейишинен дуа кылабыз. Эми ал жерде пайгамбар Сахih Муслимде риваяттар келет. Палчыга барбагандар, көз ачыктарга ушундай барбагандар, мурункуда ордо ошо туура эмес, дем салышат эле ошондо туура эмес, дем салдырбагандар. Зулум кылгандар. Алла жоло зулумду кылган каяктан ал? Zulumduk bir zalimler der paka очередте дейт да. Вамтазул яум айюхал мужримун. Zalimler, günahkorlar bir taraf болуп турула пака дейт. Жо сериозно. Аллахым барыбыз сактасын. Бирок зулумдуктун түрлөрү бар. Дагы унутпайлы, сөзүнүн жыйынтыгында ушул кичинекей, чоң, кечирилгис, кечиримдүү. Даражалар бар. Ар кандай. Бардык зулумдук бирдей эмес. Assalamu alaikum. Müslüman erkektin жоопкерчиликтерин айтып бериңизчи. Allah разы болсун. Müslüman erkektin жоопкерчилиги үйлөн элек болсо, анда өзүнө жооп берет бул. Акыйдасы туура болсун, ибадаттары дурус болсун, кулк мүнөзү чырайлуу болсун, мамилелери түз болсун. Kur'an hadis bekem garmanıp elhamdülillah. Üylөнгөн bolsa özüne Müslüman erkek. Da jana üy bölösüne жооп берет. Ошондуктан пайгамбарыбыз айтасылар эң жакшыңар üy bölөнгөргө жакшыңар. Хайрукум ли ахли. Силердин эң жакшыраңар üy bölөсүнө жакшырасың. Демек, Müslüman erkek üy bölөсүнө жакшы болуш керек экен. Үй бүлөсүн жакшынакай караш керек экен, багыш керек экен. Жакшынакай тарбия. Анын үчүн чогуу жакшылыкты бөлүшүп, чогуу ийгиликти бөлүшүп, чогуу арам менен күрөш керек экен. Үйдө талим тарбия, 5 убакыт намаз, махрам, намахрам маселеси, күнөө маселеси, сооп маселесин жакшына ажырата билиш керек экен. Балалуу болуп кала турган болсо, балдарга дагы жоопкер бул. Ала куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раияти. Пайгамбар айткан, ар бириңер жоопкерсиңер, кыямат күнү кол алдыңарга жооп бересиңер. Ана балдарына да ошондой эле. Демек, мусулман адамдын, эркектин жоопкерчиликтери мына ушундай. Эгерде мусулман эркекти мындай бир мансапта отурган болсо, жоопкерчилик дагы көбөйөт. Бир канча 10 кишини башкарасыңбы? Дагы көбөйөт. 100 кишини башкарсаң, дагы көбөйөт. Ошого жараша. Keçe aptallık talimde 6 sıfat aytkan masturat, 6. sıfatta Allah jolunda davatta kılgan dua, amallarda hadiya belek kılganга bolбойт деген экен. Кабыл болбойт деген маанide такталган жообун уккубуз келет. Бул эмне кайсы жактан кандай айткан экен мен билбейм, жакшы түшүнбөйм. Жок, ошо бул мындай да эстегенде, жок. Мындай Аллахын жолундагы даватты, соопторду багыштаса болбойт дегенде, хадия кылса болбойт. Фарыздар бар го, ал жок. Башкаларга сиз багыштайсыз го, ал нафилдер багышталат. Түшүнүктүүбү? Нафилдер багышталат. Мисалы зикир дуаларды кылып туруп багыштайсыз. Курбанчылык кылып туруп аны багыштайсыз, соопторунчу. Куран окуп туруп соопторун багыштайсыз. Умра кылып туруп сообун багыштайсыз. Бир өзүңүздүкүн эмесин элечи мындай. Так. Жаңы жылга карата деп устаз ар кандай ишканалар, компаниялар, кооперативдер деп кафе, ресторандарда майрамдашат экен. Ошонун туура эмес экендигин элибизге дагы бир жолу айтып коюңузчу. Канчалык деңгээлде күнөө экенин, ахиретине болгон зыянын, намахрам болгон аял эркектер чогулуп ырдап бийлеп туура эмес да бул эми. Туура эмес. Сигарет тарткан адам деле туура эмес деп кайра эле тартып атпайбы? Эмне кыла коесуң? Туура эмес экенин билет, жасап атпайбы? Арак ичкенден ал деле билет туура эмес деп. Бирок ичип атпайбы? Жакшылыкка чакыра берели, жамандыктан колубуздан келишинче кайтара берели. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарганда чарчабайлы, тажабайлы. Ар бир жакшылыкка чакырган сайын сооп жаңыланат. Жамандыктан кайтарган сайын дагы ар бир жакшы сөзүңүзгө Алла Таалам ыраазы болот. Буга нур келет, буга береке болот, сооп жазылат. Албетте бул эми жаңы жыл биздин мындай майрам эмес, таксырлар мусулманчылык майрам эмес, мусулманчылык майрам. Ошо Курбан айт менен Ороза айт бар, жана ар бир жума күнүңүз бар,
кээде мындай кандай мамлекеттик майрамдар бар. Мамлекеттик майрамдар өзү мамлекеттин деңгээлинде ал майрамдар ал өзүнчө. Бирок мен диний жактан айтканда ошол мусулманчылыкта бул майрам бизде майрам эмес. Албетте күнөөдөн сөзсүз эле жаңы жылда эмес, күн сайын эле сактаныш керек. Бирок чындап эле мына жаңы жылда күнөө көп болуп кетет. Ошол жерде анан саат 12 чейин күтүп, анан шампанский аттырып, анан бири-бири менен кучакташып, анан тилектешип, анан зыналар, ичимдик, аркасынан болгон жамандыктар, астагфирулла, ошон үчүн ал тооба кыла турган учур турган. Истигфар кыла турган учур. Элибизге, мамлекетибизге жакшылык кылып дуа кыла турган учур. Арам, кыямат күнгө чейин арам. Ошон үчүн иншалла жакшылыкка неме кыла беришиңиз керек. Менин суроом намазда эки бутун ортосун чоң ачып окугандарга катуу насаат айтып коюңузчу. Кээде жиним келет талтайып намаз окугандарга. Ал туугандарыбыз кайсы мазхабты кармашат? Жана ал мазхабта эки бутун чоң ачып окула дейби? Азыр бейиште адамдар барбы? Экинчи суроом. Бул суроону берүүнүн себептери болду. Рахмат, Алла разы болсун. Намазда мындай эми, туугандар. Биринчиден биз мусулмандарды туугандар мындай да жакшы көрүү менен жек көрүүнүн өзүнүн даражалары бар. Путту ачып окуу фарызбы? Важиппи? Сүннөтпү? Мустахабпы? Же макрубу? Же арамбы? Не өзү бул? Бул жерде бир да мисалы Кур'аны, хадисте путту моундай кылып ачкыла деп жок. Же моундай кылып экөөнү бириктирип алла деген мындай жер айтылган эмес. Адам өзүнө ыңгайлуу. Сиз падышанын алдында кантип турасыз? Падышанын приемуна бардыңыз. Президенттин приемуна бардыңыз. Президент сизди кабыл алды. Кандай турасыз? Өзүңүздү кандай алып турасыз? Кичпейин аласыз да. Кирсейбейсиз да. Уят эмеспи? Кандай эле? Так, падышалардын падышасы Алла Таала. Анын алдында кандай туруш керек? Адам мисал карап туруп, демек, мына өзүңүзгө ыңгайлуу эле карап турганыңыз туура да. Бирок ошол эле кезде сиздин аябай жиним келип атат деп мындай жаман көрүп атканыңыз ал туура эмес. Ал туура эмес да. Себеп азыр мен айткандай, эгерде бирөө арам нерсе кылып атса, ошого жараша жек көрүң. Макру тахрими кылып атса, ошого жараша жек көрүң. Эгерде макру кылып атса, танзихи, ошого жараша жек көрүң. Бирөө фарызды таштаса, ошого жараша жек көрүш керек. Важипти таштаса, андан төмөн, сүннөттү таштаса, андан төмөн, мустахабты таштаса, андан төмөн. Мындай эмес да бирөө мустахаб таштап койсо, аны сапса менен душман кылып алып, фарыз таштагандарды кучактасып дос болуп алып, бул диндин түшүнүгү жок деген сөз. Андай эмес. Ошон үчүн экинчиден иншалла мына эми туугандарыбызга карап туруп иншалла туура мындай хушу хузу менен эле окуш керек. Бирөө талтайып окуса, аны жек көрбөңүз сиз. Намаз окуп атат. Анын намазы ошо талтайып окуса намаз кабыл болбойт деген жери жок. Же ушуну мисалы карап туруп мисалы арам деген жери жок. Түшүндүңүздөрбү? Макру тахрим биз элдин ынтымагына чакырайлы карап, биримдүүлүгүнө чакырайлы. Бирок жакшы сөздөр менен, андай жек көрүү, жиним келүү, мындай сөздөр менен эмес, алхамдулилла жакшы көрүп, акыл айтып коелу, болбосо эчтеке эмес, кете берели, башка да иштер бар мисалы толтурганда. Бир бизде Ханафи мазхабта, мазхаб башчыларыбыз өзүн карап туруп, 4 элүү дейт эки буттун ортосу да мындай. Өтө жармаштырган болбойт. Бул тыйып салынат мисалы. Фик боюнча, 4 элүү жана өзүңүздүн мына өзүңүздүн далыңыздын, ийниңиздин тушу болсо болду мына. Анан бирок бул жерде бизде бир кемчилдик бар, баарыбызда. Сапта турганда биз бири-бирибизге ийинибизди тийгизип турбайбыз да. Ушу чоң ката. Жогору жактан эки адамдын ортосуна кол таштаганда өтпөш керек. Колубуз мында такалып калыш керек да. Өтүп кетпеш керек. Сап мындай кандай десем, мондай да түздөлөт. Макулбу? Мындай да түздөлөт. Алдыга аркага да түздөлөт, мындай да түздөлөт. Ушуну тасвияту суфуф деп коет. Fa inna tasviyata sufuf min iqamati salat
намазды түз алуу бул намазды тургузуу, намаздын ичиндеги амалдардан болуп кетет дейт. Ошонун ичинде эсептелинет. Тургузууга кирет. Ошон үчүн туугандар, мынакей согончок менен түздөлөт, буну билейли. Намазга турганда, фарзга турганда ар бирибиз өзүбүздүн согончогубузду бир эле карап коелу. Экинчи оң жак, сол жагыбызда. Кичине жакын турайлы. Бош жерде неме кылдырбайчы. Тыгыз. Жума күнү жума намазын окуганда парыздан алдыңкы 4 рекет сүннөттү пешим намазын 4 рекет сүннөтү деп ниет кылабы? Жок. Жуманыкы эле ниет кыласыз. Жуманыкы да ал. Пешимдик эмес. Дуа кылып коюңузчу, жамаат менен устаз, досубуз Залкар ооруп реанимацияда өзүнө келбей жатат. Алла таалам Залкарга шифа берсин. Туруктуу шифа берсин, жакшы көңүлү ачылып, курсанчылык болсун. Алла таалам сакайтсын. Устаз, Аллахым өмүрүңүздү берекесин. Амин. Менин суроом төмөндөгүчө. Бир сабагыңызда уктум эле, үйлөнүү сүннөт, үйлөнүүнүн илимин алуу парыз дегенсиз. Ушул сөзүңүздү көптөн бери ойлонуп жүрөм. Үйлөнүүнүн илимин кайдан алат экенбиз деп. Жообун үчүн чоң рахмат, Аллахым разы болсун. Туура, эмне үчүн бул сүннөт, илими фарыз болуп калды? Илимин албасаңыз сиз зулумдук кыласыз да. Ошо алган аялыңызга акысын билбесеңиз, укугун билбесеңиз, милдетин билбесеңиз, өзүңүздүн укугуңузду, милдетиңизди билбесеңиз, анда зулумдук болот. Өзүңүзгө да тиге да зыян болот. Ошон үчүн иншалла кайсы нерсенин болбосун илими аны алдын болот. Анан кайерден алам деп, мына жерде биздеги азыр жашыңыз жаш болсо, медреседен окуп алсаңыз болот. Анан медресеге киргенге жаштан өтүп калган болсо, даватка чыгып алсаңыз болот. Андан кийин мына сабактарга эме кылып алсаңыз болот. Китеп окуп алсаңыз болот. Суроолорду берип алсаңыз болот. Атайы мындай ушуга же болбосо неме да кылсак болот. Келечектечи үйлөнгөндөргө атайы бир сабак, тема коюпчу. Кыз баланы кандай тандаш керек? Кандай тарбия, кайсы нерсеге баа берилет? Жуучулук кандай болот? Махыр кандай болот? Нике кандай кыйлат? Жоопкерчилик кандай? Бактылуу үй бүлө. Эми толтура неме бар го? Ушуларды карап туруп өзү иншалла көптөн бери эле ниет кылып жүрөбүз. Иншалла атайы бир мындай базар күнүбү, барды бошогондо жаса карап бир күнү кылып туруп жаштарыбызга, уул балдарыбызга да, кыз балдарыбызга дагы бул керек нерсе. Ошо иншалла карап илим, мына Курандын өкүмү, бул пайгамбардын сүннөтү, биздин шариятыбыздагы мындай жол жоболору депчи, иншалла. Алла разы болсун. Суроом мындай. Шартка байланыштуу наристе алыс болуп саалган сүт кородогу табакка сүттү алып кеткен адам куюп коюптур. Ал табактан ит, мышык, тооктор ичип жатыптыр. Билбестик болуп калды. Эмне кылуу керек? Бул иш кандай болот? Эми истигфар тоба кылыңыз, жүрөгүм абдан ооруп жүрөт. Эгерде ушул энен сүтү ашыгыраак болуп турган болсочу, агызы берген эле жакшы. Башка бирөөгө ичкенге неме болбосо да, башка наристелер. Чоң немелер ичсе болбойт. Менде эки суроо бар, устаз. Биринчиси, азыркы тамак аш каражаттардын көпчүлүк бөлүгүнө адал эмес кошулмалар кошулат экен. Ошолорду биз билбей жеп алып атабыз. Ошондо адал эмес тамакты билбей жеп алганда ибадат кабыл болбой калабы? Деги эле адал эмес тамак жеп алсаң, кандай тооба кылыш керек? Же баары бир 40 күн ибадат кабыл болбой калабы? Мындай туугандар. Өзгөчө эт маселесинде сөзсүз тактоо керек. Сөзсүз тактоо керек каякта? Сиз мына жерде дайыма бисмиллаху акбар деп соет. Ар дүкөндө күн сайын келсе тактай беремби? Жок. Мен буга ишенем. Сурабайм бул. Көпчүлүк мусулмандар машаалла карап сойгондо мындай карап, эгерде сиз өзүңүз карап көрдүңүз да, мына бул эми шектүү болсо, сурап кое бериңиз уялбай эле. Малды өзүңөр соесуңарбы таксыр? Ооба, кантип? Бисмиллаху акбар. Бол тарта бер 5 килограмм. Жоксо жок өзү соебуз. Ким алып келет? Паланчы бир алып келет. Ал ким ал? Танысызбы? Таныйм. Ал сойгондун жол жоболорун билет. Ал алхамдулилlah 5 убакыт намаз окуйт, бисмиллаху акбар деп соет. Алып кел тарта бер. Эчтеке эмес бул, сурап койгон. Кийин ошол жерден эле ала бересиз. Бирөө эми баягы бирөө келген экен го, дүкөнгө келип. Халал барбы деп.
Эсиңизде барбы? Анан кийин ал мындай продавец ойлонуп калыптыр, халал деген эмне деп туруп чыгып бараткан, постойте, идите, у нас и халал есть, и малал есть дегендей болуп атат. Андай болуп калбайлы да бизчи. Ана ойлонуп кетип турупчу, азыр реклама кылып азыр дүйнөнү куугандар эптеп халал деп жазып алып эле, азырма көбүнчө тооктун эттери халал деп келе берсе, тамыла халал деп жазылып келди, жей берели, Бразилиядан экен, Индиядан экен, Кытайдан экен, токтот. 99 halal деп жазса дагы токтот таксы. Ал жактан ким көрүптүр аны? Эгерде Кыргызстанда муфтият болсо, бир алымдар ошо күбөлүк берген болсо, анда бир бөлөк нерсе. Анан жөн эле жазып ура берсе, анан этиятташ керек тугандар. Анан ошондойду эле мен жей берипмин десе, анда уже алкым арам болуп калат. Анан кээ бир жерлерге бир үйлөргө барып калдым, эми көбүнчө мусулман, жакшы ой менен неме кылып койдум. Бирок алар туура эмес этти келип калган экен болсо, бул кечиримдүү. Бул кечиримдүү турган. Экинчи намаз окуп жатканда ар кандай ойлор келе берет. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп 3 жолу сол жака түкүрсө, шайтан качат деп уккам. Аны да кылдым, бирок баары бир ойлор келип атат. Бул нерсе намаздын бузулушуна же сооптун азайып калышына себеп болуп калбайбы? Кечиресиз, устаз, суроо узун болуп кетти. Жок, мындай. Намаздын ичинде аузу биллахи минаш шайтанир раджим түкүргөн болбойт э. Сиз мындай деп атасыз да, азыр мен мына жердечи кандай? Намаз окуп жатканда деп атасыз да, ар кандай ойлор келе берет. Ар кандай ойлор келе берет. Эмне үчүн? Шайтан сизде намазды окутпай, намазды жакшы окутпай, ар кандай алаксытканга алып келет да болчу. Себептен сиз улуу казынага келдиңиз. Бир ушундай алхамдулилlah түбөлүтүү бакыттын ачкычына келдиңиз. Шайтан муну ыра көрө албайт, сизди чогуу алып кеткиси келип атпайбы? Ошон үчүн болбоду дегенде азгырууларды салыш керек. Ар кандай. Бирок сиз мына аузу биллахи минаш шайтанир раджим намаздын ичинде айта турган болсо, сол жака түкүрүп, намаз бизде Ханафи мазхабта болбой калат. Андан намазды бүткөндөн кийин, намаздан алдын айтыңыз. Бирок канча айтсаңыз да али келе берсе, күчөйтө бериңиз буягын. Тиги күчөйтсө, сиз да буяктан газды басың. Жолдошум мага SMS аркылуу өз жообуң өзүңдө деди. Нике бузулбайбы, ушуга жооп берип коесузбу? Өзүңдө десе, болду, мен не дейсиз? Мен жашай берем деп коюп бүттү, бузулбайбы? Ал бере берет. Мен чече берем деп коем. Убакыт барбы? Мен сүйлөп отура берем. Каза намазды кантип толуктайм? Эсимде жок. Канча жыл каза кылганым, оңой, совсем эсте жок болуп кетеби. Мындай да балагатка толгон канча жашта? Эгерде мындай ойлонуп көрүң. 13 жаш эмеспи? 12-н эркектер ала берет, минимальный. Кыз балдар 9 ала берет. Бүттү. Качан баштаганыңыз эсиңизде болсо керек эми. Экөөнүн ортосунун эле ошо каза болот. Күйөөсү экинчи аял алган үчүн талак сураган аял бейиштин жытын жыттабайт деген чынбы? Жок, андай жок. Ассаламу алейкум. Алдын ала мындай жери бар да, эгерде үзүрсүз эле жөндөн жөн эле ошо талак сурай турган болсо, ошол бейиштин жытын жыттабайт депчи. Эгерде адилеттүү, бардыгын аткарып атат, бардыгын камсыздап атат, жакшы, жөндөн жөн сураган болбойт ал. Экинчи аял маселеси андай эмес. Экинчи аял ала турган болсо, ал сөзсүз адилеттүүлүктү биринчи өз жакшынакай чечип, орнотуп караш керек. Болбосо ал өзүнө дагы, башкаларды да кыйнап коет.